Колокмозу айылындагы Жорабек Сыктылганов атындагы орто мектебинде. Мектептердеги окуучу өрөсүн жакшыртуу долбоорунун алкагында эл аралык Наама фонду республикадагы 10 орто мектепке акыркы үлгүдөгү компьютерлерди, түстүү принтерлер менен интерактивдүү доскаларды, смарт телевизорлорун, проекторлор үчүн экрандарды берди. Муну менен катар окуу текчелери жана отургучтар тапшырылды. Бул фонд жалаң эле материалдык жактан жардам көрсөтпөстөн бизге бардык тараптан өнүгүүгө чоң шарт түзүп берип атышат. Булар өтө чоң программалар, өтө чоң мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатууга багытталган, мектепти эффективдүү башкарууга багытталган, окуучулардын билим деңгээлинин өсүүсүнө, окуучуларды лидерликке жетелөөгө багытталган ошондой эле ата-энелер мектеби деген чоң бөлүктөгү программалары бар. Эл аралык фонд баш аягы Кыргызстандын 60 мектебине жардам көрсөттү. Пандемия шартында аралыктан окутууну жеңилдетүү үчүн да көмөк көрсөткөн. Жабдуулар менен камсыздоо менен бирге кадрларды туура тандоого, педагогдордун тажрыйбасын жогорулатууга да жардам берет. Nama Foundation has been working in Kyrgyzstan for a few years already, and we decided to empower the schools. Биздин башкы максатыбыз Кыргызстандагы билим берүүнүн деңгээлин өнүктүрүү. Бул үчүн биз жардамдарыбызды эч аябайбыз. Кудай буйруса алда дагы алгылыктуу долбоорлорду ишке ашыралы деп турабыз. Бул жолу мектептердин муктаждыгы боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжасында жардамдар берилди. Кыргызстандын мектептерине заманбап техникалар менен жаңы жабдуулар зарыл экен. Биз жашаган өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн абдан күйөбүз. Кыргызстан гүлдөп өнүккөн, башка мамлекеттерге да жардам бере турган өлкө болсун деп Кудайдан тилейбиз. Ошо мектептин мындан ары өнүгүп кетишине булар жакшы салым кошуп берип атат да. Бул мындай эмес да, баягы пассивдүү түрдө эле бизге жардам берип койсун, анан биз мурда эле иштегендей иштейбиз. Жок. Бул эң негизги максаты бул өнөктөштүктүн. Ошол ар бир мектепти бардык региондордо өнүктүрүү да. Ар бир региондо ошо балдарга билим сапатын жогорулатыш үчүн ушул шарттарды бирге мамлекет дагы, жергиликтүү бийлик дагы, анан долбоорлор да, өнөктөштөр дагы ушундай шарттарды жаратып беришибиз керек. Наама фонду баарыбыз менен иштешебиз. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Андыктан Кыргызстандын бакубат келечеги билимдүү жаштардын колунда. Терең билим алган жаштар гана өлкөнү өнүктүрүп, ата-баба мурасын сактайт. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.